Assalamu alaikum tuğanдар gruppalarga bölüşүүңүздөр. Тынчсыңарбы, амансыңарбы? Иштериңер жакшыбы? Бүгүнкү темабыз туğanдар. Бүгүнкү темабыз мынабы биздин муфтийди билесиңер да, Максат ажыны. Ошону эмне себептен камап, эмнеге дүйнө жүзүнө уят кылды деген темада тема ошо тема жөнүндө болмокчу. Мен группаларга бөлүшүүбүздө штатив ошо Умар штатив алыш керек болот да. Алыш керек болот. Бир күн убакыт болсо штатив алып туугандар бөлүшүрөсүңөр, туугандар группаларга бөлүшөлү. Туран мындай ачыгын айтайынчы, бул кишини дүйнө жүзүнө уят кылып соттоп, керек болсо сотко чейин апарып, сот жакшы үй камагына чыгарып салды. Бул кишинин мындай кылган, бул кишиге ушундай мамиле кылганын себеби жөндөн жөн эмес, туугандар. Бул кишини местасы керек болуп калды, туугандар. Местасы керек болуп калды. Бул кишинин ошол муфтий должносту керек болуп калды. Ошон үчүн Ташиев, бу жерде Ташиев күнөөлүү, туугандар. Жолдош Ташиев, ошол эле Садыр Нуркожоевич экөө күнөөлүү ошол жердечи. Себеби бул должността ошо адамга алып беребиз деп элге уят кылып, ошондой пиар, черный пиар менен элге жаман көрсөтүп, дүйнө жүзүнө жаман көрсөтүп, видеокамераларды алып келип тарттырып, баягы опасный преступникти кармагандай кылып, сотко чейин алып келишип, бул биздин ОКМК сотрудниктеричи дүйнөгө жар салышты. Бизди муфтийди камайт, биз кыйынбыз депчи. Бул уят эле болдук, туугандар, уят эле болдук. Мен сиздерге башынан айтып кетейин, мындай болгон, туугандар. Баягы Ташиев больницага, Германияга кетип атканда, буларга приказ берип кеткен окшойт. Мен жеке оюмда, туугандар. Мен кеткенден кийин ушу планды кылгыла депчи. Бул кишинин орду Турсунбаев Нуралы деген кишиге керек болгон. Ошол Ташиевдин адамы да, туугандар. Бул Нуруло деген киши бул Томский шаарынын имамы болот. Ким тааныйт, Томский шаарда ким жашайт? Мен ачык информацияны мен сиздерге айтып берейин. Бул киши илгертен эле ошо Томскийде жашап, ошол жерде имам болуп, Томскийде ошо мусулмандар, ошо Томскийде да көп да мусулмандарчы. Ошол мечитте имам болуп жүргөн, Томский шаарындачы. Анан Ташиев убагында билесиңер, Томский шаарында окуган. Ким билет, ким билбейби. Ошол Томскийде Ташиевдин үйү болгон бу, же ошол жерде. Кийин ошол жерде Ташиевдин балдары окуганы бар. Эки баласы окуганы барганда, ошол Нуруло, Турсунбаев Нуруло деген Турсунбаев Нуруло деген киши ушул Ташиевдин балдарын карап ошол жерде жашап жүргөн киши. Бул киши өзү сакал сүннөт деп сакал койбойт, өзү сүннөттө сакал коюш керек. Ошол побритый жүрөт. Себеби Россиянын законунда билбейм, ушуларга таң калам, бу жердечи көбү сакал коет да, Россияда көбү сакал кое бербейт. Бул кишинин орду, ушул кишиге местаны бошотуп беребиз деп, ошончо нерсени көп хаос кылып, биздин Кыргызстандагы мусулмандардын жиинине тийип алышты да, бул бийликчи. Эми ошону мен айтам да, туугандар, ошондой место керек болсо, ошону черный пиар кылбай эле, жакшына эле суранса, ошо Максат ажы деле кетмек да, жакшына эле местаны керек десе бермек да. Анан черный пиар кылып, буну кылып, о кылып, группага бөлүшүрсөңүздөр, туугандар. Анан кийин ошончо дүйнө жүзүнө уят болдук. Бир дүйнөдө жогу муфтийди камап, сотко апарып, ошондой нерсе болгон. Дагы үй камагына чыгарып койду. Мен муфтийдин сөзүн уктум. Ол муфтийдин сөзүн уктум. Жакын арада бардык нерсе ачыкка чыгат дегенин угуп калдым. Туура кылат бул киши. Бул эки афириске ишенгенден көрө мен муфтийге ишенем да.
Чем Садыр Аба менен Ташиев мошенниктерге ишенгенден көрө мен көбүрөөк муфтийге ишенем. Себеби муфтийди жөндөн-жөн эле каралап коюшту туугандар. Ошол каралаган үчүн булар жооп бериш керек. Ошол үчүн булар жообун алыш керек. Ошо жоопкерчиликти, ошо жоопкерчилик Ташиев менен Садыр Нуркожоевич да, мындай айтайын, ачык эле айтайын. Ушул эки адамда. Ушул эки адам кылды, мындай ачык эле айтайын, ушул адамдар чорный пиар кылып элге жаманды көрсөттү. Себеби ушул Нурулло деген кишини, бул киши Россиянын жараны, бул киши илгертен Томскиде 1777 жылкы киши экен. Таги түбү Жалал экен. Жалал ошо Ташиевдин адамдары булчу. Ошол туугандар. Ушул боюнча мен кече пост жаздым эле. Постумду көрсөңүздөр керек. Сүрөтү да бар. Мен бүгүн мына эфирден кийин дагы сүрөтүн коем ушул боюнча туугандар. Эми элестетсеңиздер, ошол бизде Кыргызстанда имам түгөп калгансып, Россиядан ошол Нурулло деген кишини алып келип атканы бул акмакчылык туугандар. Тем эле койсо ошол Максат Ажы өзү эле иштей бермек. Дин мамлекетке киришпейт, мамлекет динге киришпейт деген өзү конституцияда бар да. Бул жерде мамлекет киришип койду дин ишиндечи. Ошон үчүн туугандар, кайдыгер карабай, ошол биздин муфтийибизге моралдык юридический жардам бере турган болсоңуздар, жардам берсеңиздер болот. Бул киши ак туугандар. Максат муфтийибиз биздики ак болчу. Анан бул эки мошенник өз эми бийлик арам жолу менен келишип, мына көрүп атпайбы, кече эле Москвага келип кетти, уят болду. Мынчалык уят болгон кишини мен көрө элекмин. Мен башында айтканмын. Садыр Аба Москвадан келиштин кереги жок. Ошол биздин чек ара маселени чечейин. Мына бир ай болуп калды. Үн катпай койдуңуз. Президент деген мен тааныбаган президент эми ким шайласа да ошолордун президенти. Президент деген чек ара маселесин чечиш керек эле. Унчукпай отуруп, бомпоюп отура бербей деп айттым эле да туугандар. Бизде өтө мындай болуп атат да туугандар. Анан бул Нурулло деген киши өзү, мен бул кишини тааныбайт